COVID-19 пандемиясынын шартында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу темасынын алкагында аралык илимий конференция уюштурулду. 4-чү ирет өтүп жаткан иш-чара Урал федералдык агрардык изилдөө борбору тарабынан демилгеленип, Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын биотехнология институту менен биргеликте өткөрүлдү. 21 кылымдын чакырыктары жаңы пайда болгон жана кайра кайтып келген жугуштуу оорулар, климаттын өзгөрүшү, экология, азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу актуалдуу темалардын тегерегинде пикир алмашуу болду. Саламаттык сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистери жогоруда аталган темалар боюнча бир катар лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Алар өз тыянактарын иш-чаранын катышуучуларына сунушташты. Эми бир катар өлкөлөрдүн окумуштуулары Урал Евразия биотехнология тармагында биргелешкен илимий изилдөөлөрдү улантууну көздөшүүдө. Жылына 2 жолу ошо илимий иштерибизди, чогуу жүргүзүп аткан илимий иштерибизди талкуулап, андан ары кандай жылыш болот. Биздин Россияда, анан Кыргызстанда илимге кандай суроолор, сунуштар түзүп атат, ошону кандай өткөрө алабыз. Эми биотехнологический кластер дегендин өзү билесиздер, пучок, бир чоң биотехнология боюнча маселелер каралат. За это время удалось. Окумуштуулар өздөрүнүн илимий программаларын сунуштап жатышат. Биздин милдет Урал Евразия илимий коомчулугун уюштуруу жана келечекте аны системага айландыруу. Мындай кадамдар кылымдын жаңы чакырыктарына даяр болуу үчүн жасалууда.